Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 1 айынын 26-сы. Адаттагыдан тышкары ийгилик окуясы. Сөздүн кадимки маанисиндеги ийгилик окуясы эмес. Бул ырайымдуулук менен руханий прогресске айланган азаптын окуясы. Мен ага келгенде башкалардын ичкилигинин чындыгы жөнүндө, жалгыздык, үрөй учурлар жана азап кайгы жөнүндө айтып жатканын уктум. Мен андан ары уга баштадым жана көп өтпөй таптакыр башка нерсени уктум. Соолуктун чындыгын. Бул эркиндиктин жана бакыттын, максат жана багыттын, акылдуулуктун жана Кудай менен, өзү менен жана башкалар менен болгон чындыктын чындыгы. Мен жолугушууларга барганда бул чындыкка кайра-кайра кайтам. Мен аны айланамдагы адамдардын көздөрүнөн көрүп, үнүнөн угам. Программа аркылуу иштеп, мен бул программаны өзүмдүкү кылып, үчүн багыт жана күч табам. Анын кубанычы болгон бул жаңы чындык мен үчүн жеткиликтүү.